Анжелика 11 айдан бери кыздары менен эле жашап жатам. Биздин эки бөлөк кеткенибиз кыздарыма эч кандай таасирин тийгизбейт. Ырчы Анжелика буга чейин жолдошу менен таарынышып жүргөнүн, ажырашуу максатында арыз бергендигин айткан элек. Кийин жолдошун коркуттуу максатында арыз жазгам деп мындан аркы жашоосу туурасында ачык айткан эмес. Бул тууралуу Ырчы айым Супер KG порталына төмөндөгүдөй оюн билдирди. Жаңылбас жаак болбойт демекчи, буга чейин коркутуп койдум. Тарынганымдан ажырашууга арыз жазгам дегем. Баарын убакыт таразалап өз ордуна коет деп жашообуздун мурунку калыбына келишине үмүттөнгөм. Бирок бири-бирибизди түшүнө албай калдык көрүнөт. 11 айдан бери кыздары менен эле турам. Ошого карабай үй бүлөлүк майрамдарда чогулуп, кыздарыбызды туулган күнү менен куттуктап, келген конокторду чогуу узатып жатабыз. Ошол себептен биздин эки бөлөк кеткенибиздин кыздарыбызга эч кандай таасири тийбейт. Мурдагыдай эле апасынын, атасынын жанында эч нерседен өксүбөй өсүшөт. Биз канча чогуу жашасак, мен ал күндөргө ыраазымын. Ортого жаман сөз таштап, үй бүлө ортосунда жарака кетиришине салым кошкон айымды кечирдим. 1 жыл мурун белгилүү инсан менен өзү тарткан сүрөтү менен шылдыңдап элге жайылткан айым бүгүнкү күнгө чейин мага өчөшкөнүн койбой келет. Кылган ишине кайсы бир күнү жооп берчү мезгил да келет. Маңдайга жазган тагдырдан эч ким качып кутула албайт окшойбуз. Бузулган жолду жаңыдан куруп алып кетишиме күчүм жетет дейт Анжелика. Бул маалыматты Супер KG сайтынын соңку кабарлар бөлүмү жазып чыкты. Каналга каттала кетиңиздер. Негизи Анжелика тууралуу маалыматтар соңку 2 жыл аралыгында абдан көп болуп, анын дарегине терс пикирин айтканда жана аны колдоочулары да көп болуп жатат. Анын себеби Анжеликанын популярдуу болуп жаткандыгында болуш керек деп айрым көрөрмандар айтып жатат.